Бақытбек бұл жақта аябай соны сурап жатат да. Мисалы бір үй-бүлөдө 4 тууган. 4 туугандын бирөөсү өсүү жолунда жүрөт. Ал эми үчөөбү бул алтындор менен иши жок, өсүү жөнүндө иши жок. Бул убакта кандай болот? Кимдин мындай тетири таасир көбүрөөк тиет? Негизи ал ошо биле бир туугандар бияка жараларда баары бир дешет акылдашып жүрөт экен да. Мындай карагандачы. Мен барам ооруйм десе бирөө мен бул жумушка кылам. Мен мындайда ошо 4 миссия менен түшөт да жерге. А бирок бул жерге энди ал аңсызым баары жабылып калат да. Ошонун ичинде бирөө баягы боло экөө боло бул жолго өттү да, өсүү жолуна өттү да, мисалычы. Бирөө эле мисалы. Бирөө эле. Бирок булар баары сүйлөшкөн да. Кандай болсо да bunun jarığı menga tiyet degençi. Al bir-birine jarığı söz tiyet de bir-birine söz söyley başlaydı da toy can jagынан. Жан жагын сүйлөлгөндө аң сезим сөз сага бурулат да. Например, мен мындай деп уккам да, психологиядачы ар бир адамга определенный количествода энергия берилет да. Например, 2-1 тууган. Ушул кайсы эмеден окудум эле билбей жатам да. 2-1 тууган болот. Анан 2-1 туугандын ата энеси өлүп калат да, анан кийин аябай кыйналып жашашат да. Анан 1-1 тууганы айтат, сен өс дейт. Сен өсүп, сен адамга эми бай өс десе кандайсың, алтын доор үчүн эмес вообще да. Сен өсүп ийгиликке жетсең, анан мени сүрөп кетесиң дейт да. Анан экинчиси аябай мындай кара жумушта иштеп тапкан акчасынын бардыгын берип, биринчисин окутат. Анан ал окуп аябай чоң художник болуп чыгат да. Анан кийин баягы художник бир тууганын үйүнө келгенде келсе, экинчи бир тууганы уже вообще болбой калган да. Энергиясын баарын берген да, тигин өсүш үчүнчү. Бул биринчи вариант, анан экинчи вариант мен мындай деп да уккам да. Тоже 2-1 тууган. Анан бирөөсү аябай ийгиликке жетем деп аракет кылат, аябай иштейт. Анан, допустим, чоң депутат болот да. Бир чоң ушундай бир кызматтагы адам болот, бир ийгиликке жеткен адам болот. Бирок экинчи бир ошо биринчи баягы ийгиликке деп умтулган бир тууганы экинчи бир тууганынын энергиясын алып койгон болот да, экинчи бир тууганы ичип кеткен болот да. Ушундай бири-бирине тескери эмелер дагы болобу, таасирлер дагы, энергиялардын. Например, өзүнүн энергиясын сарптап коюп, жанындагы бир тууганын энергиясын алды деген кеп да. Мен канчалык билгеним боюнча Терезава деген келип кеткен бизге, көрдүңөр беле? Ооба. Япониянын ламасы да мындай саначы. Анан мындай видео аябай жакшы акча, носки жыртылып калыптыр. Мен көрүп турам да баарын. Анан мен суроо бердим. Ак кишкечи, дүйнөнө кыдырып жүрөсүз, ким сизди акча берип атат, каражат берип атат деп, өкмөт төлөп атабы сизге акчаны бул үчүнчү каражат десем, ошо киши мага мындай деди, жок деди. Мен 9-1 тууганмын дейт. 9-1 тууганын ичинен бул жолго мен чыктым дейт. Калган 8-1 тууганым дейт. Менин жактагы үй бүлөмдү, менин огу барып аткан жерлерим баары булар абишпеш жетет дейт. Как алсам акчамды. А сиз буларга эмне кыласыз? Мен буларга тилегим аркылуу, сыйынып аркылуу буларга энергетика берип турам дейт. Анан сиз айтып аткан десем мындай да, түгөнүп калыптыр, алып коюптур деген сөзчү. Кудай эмне деп атат? Сүйүү энергиясы, мейрим чексиз нерсе деп. Канча алсаң ал ошончо көбөйүп турган энергия да. Ошону просто эле бир тууганга может возможно бере албай аткандыр. Атага ошол сүйүүдү бере эле, жакшы көрүү деле сүйүүгө кирет да. Ошондой энергетиканы ага берип тура берсе, анда эч кандай болбойт да. Биздин бир туугандарда эмне болот? Биздин бир туугандар баарыбыз бири-бирибизге кылып аткан иш менен өссүн деген мамиле ортодо бар экенин түшүнбөйбүз да. Сен өсүшүн бул бир тууганың жертва болуп атат да. Арага чыгып кетип атабы, жемне болуп кетип атат, энергияга ушунун баарын түптөп изилдеп келсеңиз эле, жок дегенде сен өс, ана мен тап деген белги бар да. Жарыгыңды чачыпчы. Бул ушундай десе да. Анткени бул биздеги жашообуздун баары
бир эле көз ирмем да. Баары эле түбөлүк жашоого жан билет да, түбөлүк жашоодучу. Ошон үчүн ошондой нерселерге барып атат. Мисалы эми үчүн ооруйт адам. Жүндөн оорубайт да, баарынын бир себеби бар. Бирөөлөр ошол аркылуу таанат, бирине бири жардам берет, же болбосо бир туугандар ошо бирөө ооруп калса айла жок мээрим төгөт. Ошентип энергиялар алмаша баштайт да. Бүт энергия да. Мен бир аз башкачараак мааниде айттым да. Например, если жөнөкөй сөз менен айта турган болсок, психологияда мындай деп берилет да. Например, бир сосуд дейт да. Бир сосуд, бир графин деп коеюн. Ошо графинде 5 чорго дейт. Энергия аккан чорго дейт да. Бир чоргодон бизнес энергиясы, багы бизнес, карьера, экинчи чоргодон ден соолук, үчүнчүдөн отношения, анан төртүнчүсүдөн допустим семья деп ошону 4 чорго болот да, 4 деп коеюнчу. Анан эгерде дейт, значит ичинде 4кө бөлүнгөн да, ошол 4 энергия 4кө бөлүнгөндө ошо 4 чоргодон агып атат да. Анан мен аябай бизнес кылып атам, мен ошол 4 бөлүктүн биринчисиндеги энергияны кетирип таштадым. Бизнес деген энергиям кетти. Бирок мен бизнес кылышым керек. Анан мен эмне кылып баштайм? Мен үйдөгү жанагы өзүмдүн сосудундагы энергия эмес, отношения деген сосудтан энергияны алып баштайм да, чоргодончу, өзүмдүн бизнесиме. И в результате менде отношения жок да. И анан ал энергиянын баарын уже полностью истратила. Анткени бизнес көп энергия жейт. Анан бизнестин дальше өстүрүшүм керек дагы, мен баягы сосудтун 3-чү бөлүгүнө өтөм дагы, ал жерде ден соолук деген энергия бар да. Анан мен баягы ден соолуктун энергиясын жеп баштайм. И в результате менин бизнесим развивается, но менде уже баягы 3 чоргодо энергия калбай калган. Может быть, 4-сү менин балдарым болсо, мен балдарымдын да энергиясын ичип салат экем да. Психологияда ошондой деп берилет да. И точно ошондой сыяктуу эле бир туугандардын ортосунда да болот экен да. Эгерде мен өзүмдүн бизнесиме, өзүмдүн энергиямды тратить этип таштасам, мен бул жактагы бир туугандарымдын энергиясын алып баштайт экем да. Бампер болуп кетип турасыз. Бампер болуп кетет экен да. Например, мындай ошону деле мындай байкасаңыз, ошону мага бир киши бар, аябай сонун түшүндүрдү да. Назгүл, жакшыдан бөн, жамандан жан дегенди кандай түшүнөсүң деди да. Сиз ошону айтып бериңизчи. Бул азыр сен айтып аткан нерсе баардыгы биздин аң сезимге байланган жердеги жашоодуку да. Эгерде сиз ушуну түшүнсөңүз, илимге өскөн болсо, сиз дагы нерсе бар да, баягы кеденчилик, мисалы орусча айтканда изобилие деген энергия бар да. Түгөнбөш кенч. Сиз ошо изобилияга кирип алсаңыз, сиз алардыкын эч убакта тартмак эмес, сиз аларга кошо бермексиз да. Анан биз баарыбыз ала билбегендиктен биз алардын энергиясына тартышка туура келип калып атат да. Ошондуктан биз жана бамперге айланып атканбыз ушу да. Эми бул азыр ушул 3-чү гана измерениеде болгон көрүнүш да, э? Бул 3-чүдө болуп аткан көрүнүш. Дальше бул уже иштебейт. иштебейт. Анан бизди азыркы келип аткан илим эмнеге үйрөтүп атат? Бизди кеденчиликке, изобилияга үйрөтүп атат да. Мисалы кечээ эле ошо жерге бир бала келди, тоже барып жүргөм, ар жака барып жүргөм дейт, бирок мындай сөздү уккан эмесмин дейт да балачы. Анан эмнеге десем, мен ушундай акчамды бир туугандарыма берем дейт. Бир туугандарым мага эчтеке бербейт дейт. Анан мен эмне кылдым дейт, прекратил алардын баарын жолун жаптым дейт. Эч кимге бербей калдым дейт. Анан мен айттым, "Ну, туура сен эч кимге бербей калсаң, эми байып кеттиңби?" десем, "Жок" дейт. Карап көрсөң, хуже болуп атасың сен, действительно хуже болуп атам дейт. Сен Кудай берип атат сага ошол бизнестичи, сен ошону туура пайдаланып, ошолордун баарын через изобилияга салсаң баарына. Эч кимден сурамак деле эмес, алар деле жетиштүү жашамак, сен да жетиштүү жаша. Биз ошол изобилия илимин кире албай атабыз да. Биз ошон үчүн биз бара вампиризмди пайдаланып атабыз жердечи. Бирибиздин бири соргонгочу. Андай болбош керек да, бизде ошо кеденчилик бири-бирибизге берген нерсе болуш керек. Канчалык сиз ошо бир тууганыңызга, ошол эле бир туугандарга ойдун күчү менен эле берип турсаңыз хотя бы, баарычы энергияңыз башкача болмок да, ойдун күчү менен. Алар да ток, сиз да ток, баары ток да. Биз баягы материальный көз караш менен энергияны ошондой сорып коюп атпайлыбы? Эми материальный мирде жашап аткандан кийин бүттүгү ушундай материальный баягы колубуз менен кармап көргөн нерсе болуп атат да. Эми ошодо чыга албай атабыз, бүгүн күндө да чыга албай атабыз да. Мына биз духовный жол деп коебуз, ушу түшүнүкка жеткен. Биз деле чыга албай атпайлыбы? Себеп дегенде биздин аң сезим ага өтпөй атат да.
мына аң сезим мына ордого бир киши келди дейли да, ооруп атат да. Анан аны көрөсүң да, бир гана жол калган. Сен бейишке өт дейсиң да, автоматически. Мысыл, аң сезим өткүз дейсиң да. Ал түшүнүп да койбойт да бияка өткөзгөнчү. Догу аң сезим кайда өтсө, ошол жашоо болот. Биз бүгүн эмне алтын доордабыз? Биздин жыштык алтын доорго өткөндөн кийин сөзсүз алтын доор болот. Сен ошол жыштыкта жашап атсаң, сен магнитсиң. Толку ошону тартасың. Супер Бактыбек. Эгер мен ооруп атам, кыйналып атам десең, сен ошол эле жыштыктасың. Сен чыга албайсың андан. Супер. Биз негизи эмне деген неме менен жашап атабыз? Ар бир адам бул жашоодон өзүнүн опытын алыш керек деген нерсе менен жашайбыз да. Iya. Анан эми андай опыт алып, антип душаны развиваться этиштин кереги жок ба? Ошон үчүн биз эми азыркы душа развиваться этиш үчүн жанагындай социумда развиваться этет да, үй бүлөдө развиваться этет, жумуштабы, элдин арасында развиваться этет да, туурабы? Анан эми андай өсүштүн уже кереги жок болуп калды. мисалы мындай дейт да, эгерде силер дейт, мурунтан өсүү эмне экенин билсеңер дейт. Мурун келе аткан азыр ногу биз өтмөкдөрдө отурабыз да, мисалчы. Бул жерден силер шыр эле мягкий өтүп кетмексиңер. Биз ошол жерде илимди пайдаланган жокпуз, колдонгон жокпуз жашообузгачы. Ошон үчүн биз келгенде бүгүн ногу сен айтып аткан тарын, чакар, баарынан өтүп баштадык, айла жок. Бизди жетелеп келаткан баштапкы келаткан илим ошол эле динди айтайлы да. Ошол эле дин ачык айкын адамдын өзүнүн энергетикасин, адам өзү жаратуучу күч экенин ошондой илимдер менен сугарганда бизди бүгүн биз эч кандай токтобостуктан өтүп кетмекчи алтын доорго. Аябай сонун маек болду Бактыбек эке. Эми бул информациянын баарын дагы переваривать этиш керек. Сизге сүйүү, мээрим, ыраазычылык. Рахмат, өзгөгө да ырчылык. Сан. Рахмат.